Kaç gene gelir. Kaçın hele. Yordu şeker. Бишкекте депутат Чыңгыз Ажибаев менен Азия Мол соода борборунун күзөт кызматкери мушташты. Депутат Чыңгыз Ажибаев соода борборунун күзөтчүсү менен мушташкан видео тарады. Окуя 21-июнда болгон. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, чырды депутат баштаган. Ал унаа токтотуучу жайдан чыгып бара жатып, күзөт кызматкерини сүзүп кете жаздаган. Ал депутатка эскертүү бергенде эл өкүлү унаасынан түшүп кызматкерди түрткөн. Андан кийин экөө кармаша кеткен. Аларды ошол жерде жүргөн адамдар бөлүштүрүп калган. Алгач депутат милицияга арыз жазган, бирок кийинирээк арызын кайтарып алган. Күзөт кызматкери арыз жазган эмес. Маалымат булагы 24 kg. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Чүй облустук сотунун 2 судьясы кармалды. Чүй облустук сотунун 2 судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга судьялар кеңеши макулдук берди. 2000-жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери облустук соттун 2 судьясын кармаганы. Алар соттолуучулардын $6000 пара алууга шек саналып жатканы белгилүү болгон. Аталган соттор убагында бир катар талаштуу чечимдерди чыгарганы айтылып жатат. Маалымат булагы Азаттык KG. Ташиев Париж Олимпиадасына катыша турган спортчуларга акчалай сыйлык тапшырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Париж Олимпиадасына катыша турган спортчулар менен жолукту. Бул тууралуу бүгүн 4-июлда атайын кызматтан билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушуу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде уюштурулган. Жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, катышуучулар спорттук шайматтарын сатып алуу, спортчуларды жана машыктыруучуларды окуу машыгуу жыйындарында жана мелдеш учурунда каржылык колдоо боюнча бир катар көйгөйлөрдү көтөрүшкөн. Өз кезегинде Ташиев улуттук курама командаларга мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатканын белгиледи. Ошондой эле айтылган бардык суроолорго тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан каралып, мындан аркы иштерди эске алынары айтылды. Олимпиада оюндарынын катышуучуларына президенттин тапшырмасы менен акчалай сыйлыктар жана белектер тапшырылды.